Достор, бул сабагыбызда бүгүн булуттук кызматтар жөнүндө кеп кылалы. Мурунку сабактарыбызда булут куралдары эмне экендигин түшүндүк. Бирок келгиле эми дагы бир жолу тактап алалы. Булут куралдары же башкача айтканда булут кызматтары. Алыскы серверден булут аркылуу жеткиликтүү болгон кызматтар деп биз түшүнөбүз. Бул мүмкүнчүлүктөрдү үчүнчү тарап иштетет жана бизге аналитика же желеде серептөө сыяктуу кызматтарына мүмкүнчүлүк берет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, булуттуу кызматтар бул интернеттеги браузер аркылуу колдоно турган программалар же тиркемелер. Келгиле достор, Google'дун булуту Google диск өтөлү. Google дискте көптөгөн акысыз булуттук кызматтар бар. Google таблицалар, ошол эле презентациялар, документтер, анкеталарды түзүү жана башкалар. Анда достор, силер менен биргеликте Google таблицасын түзүп көрөлү. Ошол булутта таблица түзүп, айрым маалыматтарды киргизе баштасак болот. Биз досубузга шилтеме берүү менен иштөөгө укук берип, ошол таблицанын үстүндө чогуу иштей алабыз. Бул реалдуу убакытта онлайн коллаборация деп аталат. Ошентип, биздин тайпа менен видеоконференция өткөрүп, Google Drive булутунда чогуу иштөө үчүн мүмкүнчүлүк берип, таблица түзүп, жана ошол таблицанын үстүндө иш жүргүзүү коллаборация деп аталат. Ошол эле учурда Google Meet аркылуу дагы өз ишибизди талкуулай алабыз. Бул абдан ыңгайлуу. Бул жерде биз көптөгөн маалыматтарды көзөмөлдөсөк болот. Мисалы, кардарлар, каржы, иш-чаралар, байланышуулар жана башка. Сиздерге дал ушул онлайн куралды изилдөөнү сунуштайбыз. Google дискти алып көрөлү. Булуттуу Google Slides кызматы аркылуу презентация түзө алабыз. Презентацияда онлайн режимде иштей алабыз. Ошол эле кесиптешибизди ушул жерге чакырабыз жана бир эле учурда бардык өзгөрүүлөрдү реалдуу убакыт режимде көрөбүз. Ал эми мобилдик тиркеме аркылуу дагы бул кызматтар менен иштешүүгө болот. Ошол эле Zoom сыяктуу видеоконференция кызматына чалып, ошол Google Slides презентациясын чогуу жасай баштасаңыз болот. Google Docs аркылуу дагы онлайн документ түзүүгө болот. Бул жерде биз тексттерди, материалдарды, документтерди жазып, айрым адамдар менен бөлүшө алабыз, же жөн гана шилтеме менен кирип, чогуу иштей алабыз. Бул 21-чи кылымда абдан ыңгайлуу инструмент. Андан тышкары, бул жерде сиз Google Forms аркылуу дагы тез убакытта онлайн анкетаны түзсөңүз болот. Жана адамдарды шилтеме аркылуу толтуруу үчүн жөнөтүү эң оңой. Азыркы күндө сиз түшүнгөндөй эле Google'дун булут кызматтарынын саны абдан көп. Аларды жаратууга, өзгөртүүгө, кызматташууга жана аларды тереңирээк изилдөөгө аракет кылыңыз.